Балдарын өтө мээримдүү аталы. Балдары менен да атасын жакшы көрчү эле. Атам сагындым, атам качан келет, атам менен сүйлөшөм деп телефонду сүйлөшүп турушчу эле. Кара Суу районунун Сабай айылында Бегиевтердин үй бүлөсү жалгыз уулу маркум Элеман Нураимовду жоктоп, акыркы сапарга узатты. Кыргыз-тажик чекара жаңжалында Элеман Нураимов Достук айылындагы өзүнүн постунда күжүрмөн тапшырманы аткарып жүрүп каза болгон. Ал аскер кызматында капитан батальонунун командири катары иштеп келген. Алдын ала маалыматтар боюнча ал куралдуу салгылашууда душмандардын курчоосунда калган. Жалгыз колундагы куралы менен 30дай тажик аскерине туруштук берген. Айрым маалыматтарга караганда Элеман агрессорлорго туткун болбош үчүн 5-6 тажик аскерин өзү менен кошо жардырган. Баатырларча курман болгон Элеман азыркынын чолпон байы деп бааланууда. Даярдан. Ат. Вакта. Ат. Вакта. Ат. Өткөн воскресенье саат 4-те ушул жерден узатканмын мен. Биз башында ошентип айткан, ата мен военный адаммын, мени беспокоить эте бербең. Өзүнүн солдаттарын таштап өзү кетсе, буга дагы уже мынерде канча деген СМБ турат, контрразведка турат, разведка турат, алар эме кылат. Вот ошон үчүн мекенчил болуш керек, раз ушунчалык болгондон кийин. Мен ошону тарбиялаганмын. Элеман Нураимов Алай районунан болот. Аскердик билимин Суворовский атындагы аскер лицейинин жана куралдуу күчтөрдүн аскердик институтунан алган. Жакындарынын айтымында ал үчүн мекендин коопсуздугу биринчи орунда турган. Чегарадагы куралдуу кагылышуулардын кайталанышына көп тынчсызданчу. Чегарачы майор намын 2 айдан кийин аларын айтып күтүп жүргөн. Ал түзгөн келишими боюнча чегарада кызмат өтөө мөөнөтү 8 айдан кийин аягына чыкмак. Өмүрүнүн аягына чейин ал чегара кызматында эмгектенип келген, үй бүлөдө 3 туугандын улуусу болчу. Артында жубайы, 1 уулу, 1 кызы калды. Балдары менен да атасын жакшы көрчү эле. Атам сагындым, атам качан келет, атам менен сүйлөшөм деп телефонду сүйлөшүп турушчу эле. Чегарада бир нерсе болуп кетпесин, мен силерден да кыжалат болом, тынчыраак биякта туртурууга жүрөгүм ток болот деп. Ошон биз бияка неме кылып биз кетчү эле да. Өткөн күн эрте менен сүйлөшкөн балам экөөбүз. Ошо кечинде өтүп турду. Военный окунуш, кичинекейден мектептен эңсеп жүрүп окуган. Соровскийге өттү, Соровскийден кийин өзүнүн иши дегенде бар жокту таштап коюп барчу эле. Отпускада деле отпускадай болуп эс албады. Дайыма ишин отпускада болсо дагы ишке чакырса ошол жерден туруп кетчү эле. Апа, балдарым иш калат ал жакта, ишим калат деп өзүнүн ишин аябай сүйчү. Баткендеги чегара жаңжалы дагы бир жокердин өмүрүн алды. 22 жаштагы Кара Суу районундагы Кызыл Абад айылынын тургуну Бекболсун Рыспек уулу да акыркы сапарга узатылды. Акыркы сапарга узатуу зыйнатына маркумдун ата-энеси, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, туугандары жана айылдаштары катышты. Бекболсун Рыспек уулу 5 туугандын эң кенжеси болчу. Өз эрки менен мекенге кызмат кылганы кетип, Лейлик автожол көзөмөл өткөрүү бекетинде кызмат өтөп жаткан. Октябрь айында кызматын толук өтөп, үй бүлөсүнө кайтып келерин айткан. Туган күнүн тегерек болуп калды эле. Анан каламын не дейсиз деп неме кылган экен. Өзүң чечип балам дедим, өзүң чеч, мен неме кылбайм. Жер неме кыла берейин. Өзүң чеч дедим эле, ошо акыркы сөз ошол болду. Кече ошо 14-күндө 13-күн чыктыбы. Ошондон бери мен да уктай албай атам, аябай кызып, себеби мен муну горячий точкада экенин билем да. Тынбай сүйлөштү. Мынандай эле жерде ошо тажиктардын немеси. Кечеки немелерде срочный службадан ушундай өттү деп кайрылды. Мен интернетте ошо карап отурдум. Ошондо эле уже неме сездим да ошо. Белгилей кетсек, тажик тараптын куралдуу кол салуусунан Кыргызстандын 36 жараны каза тапты. Ал эми 129 жаран денелеринен түрдүү жаракат алган. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык 2022 жылдын 19 сентябры Кыргызстанда улуттук каза күтүгүнү деп жарыяланды. Мекен үчүн кызмат кылып, каза болгон жоокерлердин эрдиги эч качан унутулбайт. Исак Туратбеков, Белек Мусаев, Ош ТВ.
Токто.